Ынтымақтың эфирдик жүрүшүн түз эфирде трибуна программасы улантат. Саламатсыздарбы? Аны мен Мимоза Жанибек кызы алып барам. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүн биз юридикалык жактарды онлайн каттоо жана электрондук түндүк системасы тууралуу сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн атайын конокто келген, тааныштырып өтөйүн. Ош юстиция башкармалыгынын жетектөөчү адиси Аширалиева Зура Абдилазизовна бизде конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетсек, дал ушул бүгүнкү күндө биз түз эфирдебиз. Эгерде дал ушул биздин темага байланыштуу сиздерде суроолор же болбосо сунуш пикирлер болсо, экранда көрсөтүлгөн номерларга жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз сиздерге жооп алып берүүгө аракеттерди жасайбыз. Жана ошондой эле түз эфирди Ынтымак медиа YouTube каналынан жана Ынтымактын социалдык тармактагы баракчаларынан көрө аласыздар. Алгачкы суроом мына ушундай болсун. Буга чейин сиздер бизге бир канча маалыматтарды берип өткөнсүздөр. Негизи эле ошол сиздер юридикалык жактарды кантип каттоого аласыздар? Мына ушулдан баштасак, Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздин сурооңузга юридикалык жактарды кантип каттоого алынат? Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо иш-аракетин токтотуу юстиция министрлиги тарабынан ишке ашырылат. Жалпылап айтып кетсек, бул юридикалык жактар бул экиге бөлүнөт: коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар болуп. Коммерциялык уюмдарга бул жоопкерчилиги чектелген коом, коммерциялык кооперативдер, кошумча жоопкерчилиги бар коом, дыйкан фермер чарбасы. Ал эми коммерциялык эмес уюмдарга бул коомдук бирикме, коомдук фонд, мекеме жана башкалар эсептелинет. Басан жалпылап кетүүчү жагдай бар. Азыркы учурда басымдуу көпчүлүк учурда жоопкерчилиги чектелген коому көп катталып жатат. Жарандар жана бизнес чөйрөсүндөгү ишкерлер жоопкерчилиги чектелген коом ачып жатышат. Бул учурда бизге талап кылынуучу документтер айта кетсек, негизинен Ош юстиция башкармалыгына келип катталса болот. Бул учурда өзүнүн фирмалык аталышын эме кылыш керек, фирмалык аталыш коюлуш керек. Фирмалык аталышы эгерде биздин электрондук базада катталбаса, ал аталышта юридикалык жактарды каттоо жөнүндө түзүү чечимин тапшырылат. Ал эми мурда белгилей кетүүчү нерсе, мурда бизде юридикалык жоопкерчилиги чектелген коомдун катталууда кошумча биз уставды жана учредительный договорду талап кылат элек. Азыркы учурда ошол жарандарга өтө ыңгайлуу шарт түзүү максатында биз бир гана чечимди гана талап кылып жатабыз. Ошо чечим юридикалык жактарды каттоо түзүүнү чечимди тапшырышат жана ошондой эле уюштуруучулар тарабынан түзүлгөн чечим, ал эми ошол эле уюштуруучулардын паспорттук көчүрмөсү жана эгерде уюштуруучулар келе албаса же ошол арыз таштоого келе албаса, анда башка бир өкүлгө ишеним кат берсе болот. Ошол чечимди жана ошол паспортто жогоруда айтып кеткен документтердин негизинде Ош юстиция башкармалыгына келип катталса болот. Арызды толтуруп тапшырылат. Тапшыруу кароо мөөнөтү бул 3 жумушчу күн эсептелинет. 3 жумушчу күнүн ичинде биз тапшырылган документтерди карап, мыйзам талабына жооп берсе, тиешелүү буйрук чыгарып, анан күбөлүк берилет. Жана дагы белгилей кетсек, өлкөнү санариптештирүү алкагында биз юстиция министрлиги бир топ жетишкендиктерге жеттик десек болот. Азыркы учурда Ош юстиция башкармалыгында онлайн электрондук маалымат каттоо тутуму бар. Мындайча айтканда, кайсы жаран үйдө олтуруп деле өзүнүн онлайн арызы менен бере алат. Бул учурда бизге эмне керектелет? Бул учурда интернет байланыш болуш керек. Интернет байланыш кайсыл жерде болсо, ошо жаран өзүнүн онлайн арызы менен таштаса болот. Жана ошондой эле онлайн арызда кандай талаптар бар? Бул учурда азыркы жаңы үлгүдө биометрикалык паспортту керектелет. Ошондой эле ошо биометрикалык паспорттун жабдууну окуучу, картердер деп коебуз, ошолор керектелет. Эгерде ушулар тараптан бир канча жарандар тараптан солгун болгонуна байланыштуу дагы да белгилей кетсек, 2021 жылы булуттук электрондук кол тамгасы акысыз бекер берилүүдө, 2021 ушул жылында бир жылга. Бул үчүн жарандар өзүнүн паспорту менен калыптуу тейлөө борборуна барып, булуттук электрондук кол тамгасын алса болот, бекер акысыз түрдө. Ошол булуттук электрондук кол тамгасы менен онлайн арыз таштаса болот. Онлайн арыздын негизинде биз ошол 3 жумушчу күнүн ичинде жогоруда айткандай мыйзам талаптарына жооп берсе, биз тиешелүү түрдө буйрук чыгарып көйлүк беребиз. Жогоруда айтып атпайсызбы, ошол онлайн катталса дагы болот депчи, ошол азыркы ошол
айтып атпайбызбы, жарандар негизи ушул системага көнүп атабы шаардыктар. Мисалы, көпчүлүгү онлайн каттоону кээ биркилери ыңгайсыз деп көрүшөт да. А сиздерде кандай? Мисалы, сиздерге кайрылган жарандар кандай? Бизде кайрылган жарандар болуп жатат. Онлайн каттоо ушул азыркы санариптти өнүктүрүү максатында, санариптештирүү максатында биз ушул онлайн системасыны элдерге, жарандарга жайылтуу максатында сенин ар бир кайсыл жерге барбайлы, азыр бардык интернет байланыш менен чечилип калды. Интернет байланыш аркылуу көп иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Ошондуктан ошол үйдө отуруп деле биздин юстиция башкармалыгына, ош юстиция башкармалыгына келип турбастан, убакытын кетирбестен, үйдө кайсыл маал болбосун үйгө келип, үйдө отуруп деле өзүнүн онлайн арызын таштаса болот. Бул жарандар үчүн, мен ойлойм, жарандар үчүн өтө ыңгайлуу шарт түздүк десек болот. Анан мисалы ошол сиздерден атайын каттоодон өтпөй, бир өздөрүнүн бир ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандары дагы аныкталабы? Бул ошол эгерде жогору айтпадымбы, юридикалык жактарды каттоо бул коммерциялык жана коммерциялык эмес уюм болуп. Ар бир ошол жарандар өзү бизнес чөйрөсүндө ишкерлер өздөрүнүн юридикалык жакты ачыш керек. Сен өзүнүн ишкерлигин ачууда юридикалык жак ачуу максат ачылат. Юридикалык жакты ачуу менен ал юридикалык статуска ээ болот. Жана ошол ишкерликти жүргүзүүгө атайын бир көйлүк берип атпайбыз. Мисалы үчүн адам туулганда өзү туулгандыгы жөнүндө көйлүк же болбосо өздүк аныктоочу паспорту дегендей ошол ишкерлерди өзүнүн иш алып баруусуна ыңгайлуу шарт түзүү үчүн биз ош юстиция башкармалыгы тарабынан көйлүк берилип атат. Анан жогоруда айтып калдык ошол түндүк электр системасы деп. Бул система сиздерде кандай иш алып барат? Түндүк системасына дагы да биз ошол чоң жетишкендикке жеттик десек болот. Санариптештөө алкагында бул түндүк системасы бул юридикалык жактарды мамлекеттик каттоодо электрондук базасы түндүк системасына кошулду. Бул дагы башка мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта иштеп жатабыз. Мындайча айтканда, мен жогоруда айтып кеткендей, баягы жарандар өзүнүн арыз менен келип кайрылып, биз ага тиешелүү буйрук чыгарабыз, анан электрондук базага киргизгенде бизде азыр биздин электрондук бирдиктүү базабыз салык органдары жана статистика органдары менен базалары менен тыгыз байланышта иштейт жана ошол бир базада иштейбиз. Биз ошол юридикалык жактарды каттоодо электрондук базага киргизгенде бизде статистика органдары тарабынан кодокпу ыйгарылат, ошондой эле салык органдары тарабынан ИНН ыйгарылат. Ошол ИНН менен кодокпону биз көйлүккө түшүрүлүп жаранга беребиз. Бул учурда ошо түндүк системасы эмнеси жакшы? Түндүк системасында азыркы учурда ошо мамлекеттик каттоодо биз электрондук базага киргизип жаткан учурда автоматтык түрдө салык органдары тарабынан берилүүчү ИНН жана статистика органдары тарабынан берилүүчү кодокпу автоматтык түрдө биздин базага жайгаштырылып, биз эч кандай мындай убакыт күтпөстөн автоматтык түрдө берилип жатат. Мурда биз ошол базага киргизүүдө биз баягы ИНН жана кодокпону биз 2 сааттап же интернет байланышы начар болгондо бир канча убакыт күтүп калуу учурлар болгон. Бул эмелерди биз чечилди десек болот. Түндүк системасы аркылуу автоматтык түрдө берилип, жарандар тараптан да эч кандай мындай ыңгайсыз жаратпады деп ойлойм. Анан мисалы жогоруда айтып атпайсызбы, ошол ишкерлер депчи, ишкерлер ушул өздөрүн каттоого өткөрүүдө эмнелерден көбүрөөк адашат, анан эмнелерди эске алышы керек да? Эмнелерди юридикалык жактарды каттоодо көбүнчө жарандар менен юридикалык жакты каттоого келишет. Келгенде биз толук маалыматты бергенге аракет кылабыз. Себебинде бул кайсыл уюштуруу формасын ачып жаткандыгы боюнча толук маалымат алабыз. Мисалы үчүн, мен жоопкерчилиги чектелген коом ачам дейт. Ал бул коммерциялык уюм болуп эсептелинет, коммерциялык уюмга. Ал эми кээ бир жарандар сиз коммерциялык эмес уюмдарды ачып атышат. Булар коомдук бирикме, коомдук фонд. Ошол тараптан да биз маалымат беребиз. Эгерде коммерциялык уюм менен коммерциялык эмес уюмдардын ортосунда айырмачылыктарын, коммерциялык уюм бул өзү айтып кеткендей эле пайда табуу максатында коммерциялык уюм болуп эсептелинет. Ошол маалыматтарды беребиз. Ал эми юридикалык жактарды кайра каттоо кандай тартипте жүрөт да?
Кайра каттоо тартиби биринчи юридикалык жактарды каттогандан кийин анан кайра каттоо тартиби дагы иш алып барылат. Кайра каттоодо көбүнчө бул юридикалык жактарды каттоодон кийин мисалы үчүн фирмалык аталышы өзгөргөн учурда кайра катталуу тартибине катталууга тийиш. Ошондой эле баягы уюштуруучулар тарабынан түзүлөт деп жатпаймынбы. Ошо уюштуруучулардын курамы өзгөргөн учурда кандайдыр бир эки адам тарабынан ачылса, биринчи адам экинчи адамга өзүнүн үлүштүк өлчөмүн берген учурда кайра катталат. Мындайча айтканда, уюштуруучулар курамы өзгөргөн учурда. Ошондой эле юридикалык дареги өзгөргөн учурда. Юридикалык дареги мисалы үчүн Кара Суу районунда катталса юридикалык дареги, эми жок мен эми Ош шаарына өзгөртөм юридикалык дарегин деген учурда биз юридикалык каттоого жатат. Жана ал эми коммерциялык эмес уюмдарда бул уставда кандайдыр бир өзгөртүүлөр болгон учурда кайра каттоо тартиби жүргүзүлөт. Маселен бир ишкер каттоодон өттү дейли, ал канча убакытка чейин ошондой каттоодон өткөндүгү билинип турат, же болбосо бир чек жокпу же кандай? Ош юстиция башкармалыгына кайра каттоого алып келгенде 3 күндүк мөөнөт каралат дедим. 3 күндүк мөөнөттө өзүнүн тиешелүү буйругу менен күбөлүгүн алып кетет. Биздин кайра каттоодон кийин биз эмне кайра катталбадың же ишкерлүүлүгүн жүргүзүп жатасыңбы деген жөнүндө маалымат ала албайбыз. Себеби биздин ага укугубуз жок. Себеби бизде только мамлекеттик каттоо гана жүргүзүлөт. Каттоо тартиби гана эме кылынат. Ошол. Анан негизи ошол сиздердин түндүк электр системасынан дагы жарандар өздөрүнө ыңгайлуу шартты түзүш үчүн дагы кандай маалыматтарды алса болот? Жогоруда айтып кеткендей, жанагы булуттук электрондук кол тамгасын алууда түндүк системасы ошо кол тамгасы менен өзүнүн түндүк системасына кирип, өзүнө тиешелүү маалыматтарды алса болот. Мындайча айтканда, баягы азыр биз больницаларга барып кезек күтүү эмелери болуп атат. Өзүбүздүн ошол жерде деле түндүк системасы аркылуу эле биз баягы кезекти электрондук түрдө алсак болот. Бул биринчи. Экинчиси, өзү жөнүндө маалымат баягы кайсы университетти бүткөндүгү боюнча маалымат алса болот. Ошондой эле соттуулугу барбы жокпу жөнүндөгү маалыматтарды алсак болот. Бул ошол электрондук кол тамгасы аркылуу түндүк системасына кирип, өзүнө тиешелүү маалыматтарды алса болот. Ал эми мамлекеттик ишканалар кандай? Алар дагы бир кайра каттоого жатабы? Баягы жогоруда айтып кеткендей, ошол юридикалык жактар өзү менчиги боюнча жеке, анан мамлекеттик, муниципалдык болуп бөлүнөт. Ошол мамлекеттик ишканалар өзүнүн юридикалык кайра каттоодо, мамлекеттик каттоодо өтүп жатып, өзүнүн юридикалык укуктук статусуна ээ болот. Жана ошол өзүнүн уставдарына белгилегендей, бизде баягы каттоодон өтүп, көйлүк алганда анын ичинде өзүнүн ининин номери белет. Ошо ининин номери аркылуу биз мөөр жасатылат. Ошол мөөр менен иш алып барылат. Бул мамлекеттик органдарда юридикалык жак болуп катталууга тийиш. Анан айтып атпайсыздарбы, жогоруда ошол бир канча системалар дагы бар. Ошого жараша, мисалы, сиздердин жумушуңуздардын деле түйшүгү бар да. Ошол системаны киргизгенден кийин дейли, кандай бир жетишкендиктер бар? Сиздердин жумушуңуздар жеңилдедиби? Биздин жумушубуз жеңилдеди. Биз жарандар менен биргеликте эле биздин жумушубуз да жеңилдеди. Себеби дегенде азыр көбүнчө кагаз жүзүндө эмес болгондуктан, электрондук вариантка өткөндүктөн, азыр интернет байланышы жакшы, интернет аркылуу биз электрондук түрдө форматта эле жарандарга маалыматты берип, биздин ишибизде бир топ жеңилдеди десек болот. Ал эми ошол эле учурда мисалы наразычылыктар да жаралабы? Мүмкүн системаны түшүнбөгөн жарандар бардыр, мүмкүн дагы бир көйгөй болушу мүмкүн да, жарандардан арыздаттануулар түшөбү негизи? Жарандар түшүнбөстүк болсо, биздин Ош юстиция башкармалыгынын эшиги дайыма ачык, өзүнүн маалымат терезебиз бар, бирдиктүү терезебиз бар. Ошол жерде кеңири маалыматтар берилет. Ошондой эле юстиция министрлигинин өздүк сайты бар. Сайтында мисалы үчүн айтып атпайбызбы, баягы юридикалык жактарды түзүүдө биз чечимдерди каяктан алабыз, баягы кайра каттоодо уюштуруучулардын составы өзгөргөн учурда биз баягыдай соглашение сурайбыз, аларды кандай алабыз деген максатында ал учурду да ойлоп, юстиция министрлигинин өздүк сайтына кеңири түрдө биз ошол үлгүлөр бар, ошол жерден алып, өзүн алып пайдаланса болот. Ошондой эле Ош юстиция башкармалыгына келип, кеңири маалымат алса дагы болот.
кеңири маалыматты беребиз. Анан мисалы айтып атпайсызбы, коомдук бирикме, коомдук уюмдар да аябай көп да. Анан мага кызык ушул болуп атат. Күн сайын канча коомдук уюм же болбосо бир күндө канча жаран ушундай каттоодон өтөт да сиздерде? Бизде бир күндө жарандары көп келишет, катталышат, маалымат иретинде да алып кетишет жана ошондой эле юридикалык жактарды каттоо, кайра каттоо жана иш аракетин токтотуу да жүргүзүлөт. Баса белгилеп кетүүчү бир күндө ашып кетсе 10-15 юридикалык жактар катталат. Ал эми алдыдагы ушул башкармалыктын алдыдагы пландары кандай? Дагы бир ишти бир жандантып, дагы калты тейлөөнү бир сапатын жакшыртуу максатында кандай пландарды түзүп атасыздар да? Ошол санаттештирүү алкагында биз дагы баягы юридикалык жактарды каттоо азыр каттоо гана түндүк системасына, мамлекеттик каттоо түндүк системасына уланды жана ошондой эле онлайн каттоо бул дагы мамлекеттик каттоо, юридикалык жактарды каттоо тартиби гана бул биринчи этап деп койгонбуз, биринчи этап. Ал эми экинчи этапта ошол онлайн каттоону, юридикалык жактарды кайра каттоо жана иш аракетин жоюуну экинчи планга киргиздик. Кудай кааласа ушул дагы иш аракетинин үстүндө жүрүп жатат. Юридикалык жактарды кайра каттоо жана иш аракетин жоюуну ушул экинчи планга коюп атабыз. Экинчи планда ушул онлайн каттоо эмесине кирет деп. Ушул демек бир зарылчылык болгон үчүн ушул жагдай келип чыкты да. Жагдай келип чыкты. Себеби дегенде баягы жарандар, мисалы үчүн бардык жарандар, мисалы үчүн башка өлкөдө же болбосо башка жерде, башка айылда болуп калса, ошо интернет байланышы болгон учурда биздин ош юстиция башкармалыгына келип турбастан үйүндө олтуруп интернет байланышы аркылуу, ошо онлайн аркылуу арызын берсе болот. Ушул жагдайга биз карап онлайн жүргүзүлүп жатат. Анан сиздерде ишеним телефондору дагы иштейби? Кандай? Ишеним телефондору иштейт. Ишеним телефондору иштейт. Дайыма эме болот, саат 9-дан баштап 6-га чейин иштөө убактысы. Келип сураса болот жана ушул юстиция министрлигинде өздүк сайтында биздин бардык кызматкерлерибиздин ишеним телефондору, өздүк номерлери жазылган. Ошол жерден карап, звонок кылып байланышса болот. Анан ушул Ош юстиция башкармалыгы каттоого өткөрүп атканда ушул аймактын ичиндеги эле ишкерлерди кабыл алабы же облустан дагы кайсыл аймактардан камтып каттоодон өткөрөсүздөр да? Ош юстиция башкармалыгы юридикалык жактарды каттоодо жана кайра каттоо иш аракетин жоюуда бүт Ош шаары жана Ош облустук аймактарды бүт камтыйт. Эгерде Ош облусу жана Ош шаарына тиешелүү аймак болсо, бардыгын юридикалык каттойт жана юридикалык жактарды мамлекеттик каттайт, кайра каттайт жана иш аракетин токтотот. Ал эми жанагы чет өлкөлүк жаран болсо, Ош юстиция башкармалыгы эгерде анын ишмердүүлүгү вид деятельности деп коебуз, баягы добыча болсо алган учурда гана биз каттай алабыз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Сиз жалпы ушул телекөрүүчүлөргө өзүңүздөрдүн алдыдагы пландарыңыздар боюнча айтып кеттиңиз. Анан жалпы эл ушул каттоодон өтүп атканда ишкерлер дейбизби, жарандар дейбизби, эмнелерден адашпаш керек, ушул боюнча да кыскача айтып өтсөңүз, жалпы эркин микрофон сизге берейин. Рахмат чоң. Биздин Ош юстиция башкармалыгынын эшиги дайыма ачык. Өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди өнүктүрүү максатында же болбосо бир кандайдыр элге жардам берейин деген ой максаттарыңыздар болсо, келип юридикалык жак ачсаңыздар болот. Дайыма эшигибиз ачык, кеңири маалымат беребиз. Юстиция министрлиги бир гана юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо иш аракетин токтотууну жүргүзбөстөн, нотариалдык иш аракеттерди жана адвокатура жана акысыз юридикалык жардам көрсөтүү менен да алектенет. Кимдин кандайдыр бир юридикалык жактан түшүнбөстүктөр болсо, акысыз юридикалык жардам көрсөтөбүз жана ошол жерде адвокаттар, бекер акысыз адвокаттар өзүнүн нөөмөтү менен келип иштешет. Ошол жерге келип өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды алып, тиешелүү суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Биздин эшигибиз дайыма ачык. Зурайым, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге юридикалык жактарды онлайн каттоо жана электрондук түндүк системасы тууралуу маалыматтарды бердик. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар.